Себеби ушул жердин жарандары, ушул жердин тургундары өзүбүздүн жарандарды жасап жатышат. Муну жасап жатышат. Азыр сиздин жаныңызда жүргөндөр да ошолор бар. Ким? Ким? Шайбек. Birinçiler bunlar. Yoldaş Balkonik. Sizin canınızda жүргөн degende Yoldaş Balkonik. Sizin canınızda жүргөн деген мен бул жигитти биринчи жолу көрүп атам. Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров мамлекетчил эмес, популист адам. Мадумаров мамлекетчил эмес. Мамлекеттин эмне болсо ошол болсун. Мен балт дедирип сүйлөп коюп элге жаксам болду деген популист саясатчы. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып билдирген. Эл дили анын мүнөзүн билип бүттү. Азыр дүйнө боюнча бардык өлкөлөрдө кризис болуп жатат. Муну баарыңар көрүп турасыңар. Биз колубуздан келишинче өлкөбүздө тамак аш тартыштыгы болбосун деп болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Чет өлкөлөрдөн алып жаткан импортубуз чектелүү. Мисалы, буудай, ун, кумшекер, суу, майга квота киргизилген. Тагыраак айтканда биздин өлкөгө жетерлик гана көлөмдө ала алабыз. Андан ашык алсак үстүнө бажы жана башка өнүмдөр кошулат. Анда тамак аш асмандын башына чыгып кетет. Ошол үчүн сыртка чыгып кетпесин деп катуу көзөмөл кылып жатабыз. Бул ишти УКМК көзөмөлдөп жатат. Бул алардын түздөн-түз милдети. Коопсуздук деп аты айтып тургандай эле бардык жактан коопсуздугубузга УКМК жооп берет. Албетте, коюлган постто кызматкерлер таптаза иштеп жатат дегенден алыспыз. Баарын 100% көзөмөл кылуу кыйын, адамдык фактор деген болот. Бирөө жарым тыйын сурашы мүмкүн, деди президент. Мындан сырткары Садыр Жапаров андайларды кармап келип камап атышат, көрүп атпайсыңарбы? Ал эми аткезчилик 90% токтоду. Эгер токтотпосок тамак ашка баалар өзү асмандын башына чыгат. Анда да коо сүйлөп кыйкырып чыгат. Камчы Кыдыршаевичтин жаны ачып кетип анан катуу жооп берди. Аны туура эле түшүндүм. Аткезчилик кылып жаткандын дагы бир далили. Мадумаров айтып жатпайбы? $500 берейин, өткөрүп кой десем $1000 бер деп атат деп. Өзү үчүн үйүнө товар алып бара жаткан адам жөндөн-жөн эле $500 сунуштабайт да. $500 бергиче өлүп берем демек. Бул иштер боюнча жергиликтүү бийлик дагы УКМК менен биргелешип иштеп жатат. Жергиликтүү тургундарга жетиштүү товарларды өткөрүп берип жатышат. Аткезчиликке жол берилбейт деп кошумчалады.